Assalomu alaykum, hurmatli ko'ruvchilar. Assalomu alaykum, Qadamjoy жаңылыктары YouTube kanalının kattaluvchilari, amansizlarmi? Hurmatli ko'ruvchilar, men bugun bir o'zgacha qayrılık qılayın deb chechdim. Jalpingizlarga ma'lum 30 noyabr kuni jalpı möhnötүнөн murda Qırgız Respublikasынын Jogorku Kengешini депутаттарды шайлоо күнү болуп өттү. Мен дагы ошол шайлоодо Кадамжай районунун 2-округ боюнча Кадамжай аймактык шайлоо комиссиясынын 81-75 Таштөбө шайлоо участкасында өзүбүздүн мектепте, Нишанбай Рисов атындагы мектепте шайлоо комиссиясынын мүчөсү, оператор катары иштедим. Мен эмени айткым келет? Шайлоо 2 ай мурун башталган. Шайлоо өнөктүгү 2 ай мурун башталган. Ошол учурдан тарта жерлерде, той топурларда, ыстык суук мааракелерде биз колубуздан келишинче эскертип аттык да. Жана массалык маалымат каражаттарынан телефондорго SMS келип турду, телевизордон кайра берүүлөрдү берип турду. Бул кайсы темада десеңиздер, урматтуу шайлоочулар, өзүңүздөрдү аймактык, өзүңүздүн жергиликтүү шайлоо участкаңыздан өз тизмеңизди аныктаңыз деген билдирүүлөр келип турду. Ошого карабай шайлоо башталды. Биздин шайлоо участкабызда 1990 шайлоочу бар. 1990. Bunun içinden тилекке каршы 700-ге жетпеген гана шайлоочу катышты. Мен шайлоо мүчөсүнүн комиссиясы катары жалпы ошол бир эле өзүм шайлоо участкама эмес, Кыргызстан боюнча менин видеолорумду көрүп аткан жалпы элдерге айтат элем да, айрыкча өзүбүздүн шайлоо участкабызга караштуу аты аталган, мен азыр атап өтөмүн, Шаршара деп коебуз, Боткочу, Гүлдүрөмө, Таштөбө, Шады айылы, ушул биздин Нишанбай Ирисов орто мектебиге барып шайлоодон өтүүчү шайлоочулар өзүңүздөрдү азыртан баштап тизмеден тактасаңыздар болот. Ошол жерде шайлоо комиссиясы болуп отурганыбызда мен тааныган инилер, карындаштар, эжелер, чоң энелер, эми карыларды мейли, уларды кечирсе болот. Эң жөнөкөй биометрикалык отпечаткасы чыкпай калган учурлар болду. Паспортуну салганда эле азыркы өтө таза шайлоодо өтө технология күчтүү Кыргызстаныбызда номер 1 техникалар менен отурдук. Бул жерде паспортту салганда эле бул инсанга бюллетень берүү мүмкүн эмес, отпечатка биометрикалыктан өтпөгөн деген жазуу чыгып калат да. Анан кечиресиз, сиз биометрикадан өтпөгөн экенсиз десек, түшүнгөндөр туура өтө эле кетем деп кетип атат. Кээ бирөөлөрү мен эмнеге чыкпаймын, мен шайлашым керек деген суроолор, ол биздин проблема эмес да. Анан биз жумшак айтып түшүндүрүп, сиз биометрикадан өтүңүз деп кайра жөнөткөн учурлар болду. Эми биометрикадан өтпөсөңүздөр бир гана шайлоо эмес, сиздердин жанагы түндүгүңүздөр иштебей калат, же болбосо кайсы бир учурда үй бүлөлүк маселе менен айыл өкмөткө же кайсы бир ишканага барып справка алайын десеңиздер чыкпай калган учурлар болот да. Ошого азыртан мен өткөн шайлоодо баанасы да, шылтоосу менен. Мен өткөн шайлоодо өтпөй калдым эде, биометрикадан чыкпай калдым деп сонго барсаңыздар, сиздер кадимкидей биометрикалык отпечаткаңыздарды алып базага кадимкидей киргизип коет. Бул биринчи маселе. Биометрикадан өтүп алыңыздар. Экинчи маселе, жаңы түшкөн, Кудайга шүгүр, жаштарыбыз үйлөнүп, башка айылдардан же болбосо башка райондордон келин алып атабыз да, буларды түшүнсө болот. Келиндердин отпечаткасы чыкпай калат. Мындай, кандай десем, шайлоо участкасы башка жакта болуп калат да. Нөгөрдөн, Алгыдан чыгып калды, Ынтымактан чыгып калды, башка жактан чыгып калды. Буларды түшүнсө болот. Бирок эркектерчи
Эркектер дагы, эркек эле жарандарыбыз өзүнүн паспортуну салганда сиздин шайлоо участкаңыз башка жакта деген чыгып калып атат. Ошону мурдараак арыз менен кайрылса, 2 ай мурун биз жана кайта айтып аттык. Бизге арыз менен кайрылса, биринчи тизме, экинчи тизме, анан шайлоого 5 күн калганда акыркы тизме келет. Ошол шайлоого 5 күн калганга чейин жүрө бербей, 1,5 ай мурда мен өткөндө шайлоодон чыкпай калганмын. Ошондуктан мен азыр шайлоо участкамды тактап алайын. Тизмеде барым жокмунбу? Жок, Тажи Мухаммед эке, мен тизмеде жок экем. Жобосо мына төрө участкалык төрө шайлоо участкасынын төрагасы Жайнаков Таштемир досума жолугуп туруп арызы берип койсо, биз мына талапкерлер биздин шайлоодон өтүш керек экен деген маселеде кайрылуу жөнөтсөк, ошо тизмеге кошуп коет. Бирөкөө ошондой болду, кошулду дагы келип бизде кадимгидей тизмеден өттү. Мындай шайлоодон өттү. Өзү бул жерде жашайт, биздин айылда жашайт, тизмеси башка жактан чыгып атат. Ошол эле учурда биздин шайлоо участкабызга мына Халмион Жеңиш айылы, Халмиондун центрден өзбек туугандар да келди, Алгадан келишти. Башка Ынтымактан, Жошуктан келип өтүп кетип атты да. Себеби олордун дагы өзү айылы бизде жашайт. Бирок ошол жакта участка мындай тизмеге туруп калган да. Бул экинчи тизме маселеси. Эми кары картаңдарды түшүнсө болот. Булар эми бир паспорт алып коет, болду, ошо менен үйдөн чыкпай эле жүрө берген болуп калат да. Бирок кары ата энелерибиз кесе кадимгидей чыгып атат. Себеби олорго паспорт алганда, пенсия книжка алганда отпечаткадан, биометрикадан өткөн болуп калып атат да. Бул дагы бир маселе. Анан экинчи бир маселе, үчүнчү маселе дегеним жанагы ооруп үйдө жаткан, бир жерде баса албай жаткан жарандарыбыздагы ата энелерибиз, бир туугандарыбыз болот да, эми айылда бола бирин экин болсо дагы. Ошолор дагы балдары, өздөрүнүн балдары гана, жекелин кыздары шайлоо участкасына келип, ошо 1 ай мурда 20, мисалы үчүн 30да болгонболсо 27 числого чейин, шайлоого 2 күн калганга чейин арыз бериш керек. Менин ата энем, жобосо укам, жобосо эжем бир жерде жатат, бирок шайлоодон өтүш керек. Сиздерден сураны шайлоо комиссиясы мени, атамды, апамды, жобосо энемди, жобосо ийни карындашымды ушул үйгө барып келе албаганга байланыштуу шайлоо комиссиясы мүчөлөрү барып шайлатып келишиңиздерди суранабыз деп арыз берсе, шайлоодон, негизги шайлоодон 1 күн алдын көчмө урна, баягы үймө үй барып шайлатып келүү деген иш жүрөт да, шайлоо жүрөт. Шайлоо өзү негизи 2 күн болот. Эч кандай арыза түшпөгөндөн кийин бизде көчмө урна жок болду, шайлоодон барбадык. Сөзүмдүн жалпы мааниси мындай. Кудай насип кылса, 2026-жыл президентибизди кайра шайлоо 5 жылдык мөөнөт бүтүп атат да эми. Кайра шайлоо болот, чоң шайлоо болот. Ушуга мен айтайт элем, азыртан даярдык көрүп, отпечатка, биометрикалык отпечаткадан өтө элек болсоңуздар өтүп, азыртан эле ушул күндөн баштап эле баягы ошо шайлоого 1 күн 2 күн калганда эмес, азыртан баштап эле 119га чалып туруп, ининен номериңиздерди, паспорттагы 16 номерди сообщение катары жөнөтсөңүздөр, ар бир жаран өзүнүн телефонундан СМСке кирип туруп, кому деген жерге 119 жазып, отправить сообщение деген бирөөгө сообщение жазгандай кылып, ининен номериңизди толук жазсаңыз, кайсы участкадан шайлоошуңуз мүмкүн экендиги сизге ачык айкын чыгып калат. Таш төбө шайлоо участкасы номер Ирисип мектеби, Юлдашев көчөсү деп чыкса, бул мына биздин өзүбүздүн Таш төбөдөн чыгасыздар. Жол болсо, башка жактан деп чыгып калган болсо, мурдараак бизге кайрылсаңыздар, списке кылып коюп, шайлоо башталган учурда 5-6 ай тез эле өтүп кетет, 7-8 ай. Күздө боло турган болсо 6-7 ай, 8 ай жөн эле өтүп кетет. Бир аз деле өтүп кетет. Азыртан аракет кыла бериңиздер деген кайрылууну айтайын деп чечтим.
ар бир жаран шайлоого укуктуу. Кыргыз Республикасында мыйзамдуу жашап атабыз. Ошол депутаттар бизге мындайча айтканда, копол тилде айтканда көз карандыдай. Кантип десеңиздер, биздин бир голосубуз ошолор депутаттарыбыздын же болбосо урматтуу президентибиздин шайланышыга түздөн түз таасир этет. Биздин бир голосубуз чечип коет ошону. Ошон үчүн ар бир жаран өзүнүн конституциялык укугу, бирден бир мамлекеттин ишиге кийлигише турган биздин бир эле укугубуз. Башка учурда, мына шайлоодон сырт учурда прокурордун ишиге барып кирише албайбыз. Акиматтын ишиге барып сен андай кыл, мындай кыл деп айта албайбыз. Жөнөкөй гана өкмөткө барып бир өзүбүздүн жеке кайрылуубуз болсо кайрылышыбыз мүмкүн, бирок андай кылгыла, мындай кылгыла деп жол жорук көрсөтө албайбыз. Депутаттарга сүйлөй албайбыз. Арзыбызды эле айтышыбыз мүмкүн кайрылып. Бардыгы эле ишканага да, бирок иштерге, мамлекеттик иштерге кийлигише албайбыз. Бирок шайлоодо биз мамлекеттик ошол конституциялык укугубуздан пайдаланып 90 депутаттын биз аркылуу шайланып барышыга биздин бир голосубуз чечип коет. Биздин бир эле ошол петичка коюп депутаттардын тушуга жана клеткага петичка коюп белгилегенибиз өтө маанилүү. Ар бир жаран колунда паспорт алган 16 жаштан жогору 80-90го чейинки жаран жашмын, карымын, аялмын, эркекмин дебей ушуну туура түшүнүш керек. Биздин ар бир голосубуз маанилүү, ар бир добушубуз маанилүү. Ошон үчүн шайлоого катышкыла деген чакырык болот. Мага мен эң өкүнүчтүүсү, ошол эме шайлоо комиссиясында жүргөн учурубузда мага бир копол суроолор берилди да. Шайлооңор кандай болуп атат анан кийин дейт. Шайлооңор кандай болуп атат анан кийин. Эми шайлоодо иштеп атасыңарбы, кандай жүрүп атат, жакшы кетип атабы деген мааниде болушу мүмкүн. Бирок экинчи копол мааниде алганда шайлооңор кандай болуп атат. Ол менин шайлоом эмес. Мага кереги деле жок. Ол ошол жалпы үйдө жаткан сиздин шайлооңуз. Дыйканбы, шофёрбу, милиционерби, сотто иштейби, жөнөкөй эле домохозяйка, үйдө үй кожойкесиби, аялбы, эркекби, баардык Кыргыз Республикасындагы шайлоого жарактуу инсандардын шайлоосу. Ошону туура түшүнөйлүк. Мен негизинен айтайын дегеним шайлоого катышуу маданиятыны, шайлоодо түшүнүү аң сезимини өнүктүрөйлүк демекчимин. Бул жалпы чакырык келечектеги боло турган депутаттык болобу, айылдык кеңешке депутаттар шайлоо болобу, референдум болобу, же болбосо эң бир чоң маанилүү шайлоо президентибиздин шайланышы үчүн шайлоого активдүү катышыңыздар. Азыртан ушул видеону бири-бириңиздерге таркатып, группаларга таркатып, Кыргызстан боюнча таркатып, бүт өлкөгө, башка аймактарга таркатып, ушуну көрүңүздөр дагы. Мен өзүмдү шайлоо участкам мисалда айтып бердим. Бирок бардык шайлоо Кыргыз Республикасы боюнча тиешелүү сөздөр булчу. Өзүңүздөрдү шайлоо конституциялык укугуңуздардан бир жолу пайдаланып, шайлоо өнөктүгүгө активдүү катышыңыздарга чакырып кетемин. Пайдаланышыңыздарды, ушул укугуңуздарды пайдаланышыңыздарды чакырып кетемин. Жанагы биометрикадан өтө элек инсандар, жарандар, өтүңүздөр. Азыртан баштап эле, бүгүнөн, эртеден баштап эле убакыт өтүп даяр болуңуздар. Анан кийин шайлоого бул эми эмне кылып берет эле ошолор дебестен активдүү катышыңыздар. Өзү басып келеген инсандар сөзсүз келиңиздер. Азыр Кудайга шүгүр, бала чакабыз, ар бирибизде машина бар, кошуна колоңдо машина бар, шайлоо участкасына алып келет. Шайлоо участкасында бардык шарттар каралган. Эми үймөй машина ташыбайт, аны же агитаторлор өздөрү мындай уюштурат, же болбосо ар бир жаран өзүнүн кошуна колоңдору менен машинеде келет. Бирок шайлоо участкасына келген учурда даже инвалидный коляскада келгендер үчүн пандустар коюлган. Инвалидный коляскада келгендер үчүн жардам берүүчү комиссия мүчөлөрү дагы бар. Эли журт дагы карап турбайт. Ошол жерге чыгарат. Мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар үчүн дагы бардык шарттар каралган. Биздин Кудайга шүгүр, Аллага чексиз шүгүр, Кадамжай район
аймактык шайлоо комиссиясынын округунда эле экинчи округдагы 81-75 Нишанбай Ирисов атындагы мектепте уюштурулган Таштөбө шайлоо участкасы жогорку деңгээлде шайлоого даярдык көрүлдү жана ошол жерде айыл өкмөтүбүздүн, акимибиздин алкышыга ээ болдук. Бул жанагы биздин урматтуу директор эжекейибиздин көзөмөлүнүн астында болду уюштуруучулук жана шайлоо комиссиясынын төрагасы Таштемир Жайнаковдун тыкай көзөмөлүндө болду дагы активдүү уюштурулуп жасалгалар, орнотуулар, көзөмөл камерасы бардыгы жакшы иштеп берди. Эч кандай мыйзам бузуу деген болгон жок. Анан мага бир комиссия мүчөсү катары оператор катары жакшы бир болгон жери, өзүм таң калган жерим, бизде алыстан туруп шайлоо болду да. 3 жараныбыз өтүптүр. Бирөө Токтогулдан экен, бир жигит, байкоочу окшойт. Токтогулдан өзү жашаган жери Токтогул, бул жерге келип паспорту менен менден идентификациядан өттү. Кадимкидей өттү, бирок Жалал Абад областында ошо өзүнүн аймагындагы шайлоочулардын тизмеси чыкты. Сиз ошол учурда мына биздин айылдагы жашоочу болуп туруп, сапарда болсоңуз, Бишкекте, Ошто же Чүйдө, башка жакта болсоңуз, ошол жерге түздөн түз кайсы бир шайлоо участкасына кирип туруп, мен шайлоодон өткөнү келдим деп паспортуңузду эле берсеңиз, шайлоо участкасынан кадимкидей өтөткөнсүз, биометрикаңыз бар болсо, паспортуңузду принтер таанып туруп, сизге бюллетень чыгарат экен, бирок өзүңүздүн катталган жериңиздеги шайлоочулардын тизмесин чыгарып берет экен. Бул эң жакшы көрүнүш. Бул биздин шайлообуздун ачыктан ачык таза болуп аткандыгынын бир белгиси. Ошондой учурдан 3 болду. Бир жеңе өзү бул жерде жашайт, бирок Бишкектен кандай бир ошо Бишкекте ал сатып алган үйгө учетун койгон окшойт. Бул жерден биометрикадан, идентификация принтерден бюллетень чыкты, бирок ошо Московский райондогу бюллетендин тизмесин чыгарып берди. Талапкерлер тизмесин чыгарып берди. Анан дагы бир келинибиз өзү Оштон болот. Бул жерге келип кетип турушат. Оштон тизмеси чыкты, шайлап кетти. Бул дегеним шайлоо өтө таза өттү. Шайлоодо булгаш өзүбүздөн биринчиден катышпай коебуз. Шайлоого катышуу аз болуп калат. Явка аз болот. Бизде 30%ке жакын болду. Эң бир жаман жери ошо шайлоо укугубуздан пайдаланбай калдык да. Бул кантип айтайын? Той болуп атат. Тойго барыш керек, бирок барбай коюп аш-паш жебей калгандай эле мисал да эми. Арман кылып каласыз го кийин. Эми шайлоо участкасына барып шайлоодон өтүшүңүз сиздин милдетиңиз. Жана жогоруда айтып өткөндөй, граждандык укугуңуз, паспортуңуз гана керек болот. Биометрикадан өткөн болушуңуз керек, жана отпечатка биометрикалык неден. Пайдаланыңыздар, кайра суранып кетем, пайдаланыңыздар. Телефон чалып, өз тизмеңизди тактаңыздар. Россияда болсоңуздар деле ошол жерден өтсөңүздөр, бул жерде учетуңуз болсо бияктан чыгат экен. Мен ошентип түшүнүп калдым. Анан мүмкүнчүлүгү чектелген, ооруп жаткан инсандар эгер шайлоодо катышуу ниети бар болсо, өзүнүн биз барбайбыз, мажбурлабайбыз. Себеби бизге ошондой үйрөтүлөт да. Сенин ата-энең ооруп жатат экен, биз келип ошол күнү шайлап кетели, даярдап тургула дебейбиз. Бизге айтылат, өзүнүн ата энесиден, же болбосо балдар, кыздардан, бир туугандардан арыз түшсө гана барып шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү барып шайлатып келгиле дейт. Бир аз түшсө биз мажбур болобуз. Ошого үйгө барып, жана кымбат баалуу принтерлерди машинеге салып, үймө-үй барып шайлатып келгенге мажбур болобуз. Өзүңүздөрдүн шайлоо участкаңыздарды так билип алыңыздар, биометрикадан өтүңүздөр, жана мүмкүнчүлүгү чектелген инсандар болсо арыз бериңиздер. Ушул 3 маселеде сиздерге кайрылайын дедим. Кыргыз Республикасынын бүтүн жарандарыга айрыкча
өзүбүздү мынабу шайлоо участкасында төгөрөгүдө жашаган 1990 инсанга кайрылдым. Саламатта болуңуздар. Өз укугуңуздарды жакшы билип, мамлекеттик жарандык милдетиңиздерди аткарыңыздар демекчимин. Мен Халиков Тажи Мухаммад, жеке блогер. Ушул видеомду колуңуздардан келишинче таркатып коюңуздар. Кадамжай жаңылыктар YouTube каналга жазыла элек, каттала элек болсоңуздар, катталып, лайк басып таратып коюңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи баракатух.